объединенных. Билим бийиктикке жеткирет. Дүйнөнүн булуң бурчунда агартуучулукту аркалагандар аларча мамлекеттик резиденциясына чогулду. Алардын максаты ой тилеги бир: билимдүү муунду тарбиялоо, жогорку окуу жайлар менен тажрыйба алмашуу. Lots of rectors from all of the world are here. Азербайжандан келген жалгыз ректормун. Буга чейин Кыргызстандын экономикалык университети менен кызматташканбыз. Эми башка жогорку окуу жайлар менен мамиле түзүүнү көздөп келдим. Анткени биздин өлкөлөр боордош, стратегиялык өнөктөш. Агартуу тармагында тажрыйба алмашууга Кыргызстан түзүп жаткан аянтча пайдалуу болоруна ишенем. Республикадагы университеттердагы башка өлкөлөрдүн мыкты тажрыйбаларына кызыктар. Учурда өлкөдө 78 жогорку окуу жайы бар. Анда 230 миңден ашык студент билим алат. Алардын 30% башка мамлекеттердин жарандары. Бул көрсөткүч Кыргызстанда билим экспорту жакшы нукта бара жатканын далилдейт. Маселен, медициналык академия башка өлкөлөрдүн саламаттык сактоо тармагына да адистерди даярдап келет. С около 72 стран. Но, в принципе, сюда мы пригласили. Медициналык академия 72 мамлекет менен кызматташат. Бул жерге Пакистан, Германиядан өнөктөштөрдү чакырдык. Алар менен саламаттык сактоо тармагына жаңы технологияларды киргизүүнү талкуулап жатабыз. Анткени тажрыйба алмашуу билимди жаңы деңгээлге чыгарат. Университеттер коомдун өнүгүүсүндө зор роль ойногонун тарых тастыктап турат. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров форумда билдирди. Ал бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлар, идея жана стартаптардын инкубатор катары иштеши керектигин белгиледи. 5 чоң университетке атайын өзүнчө статус берип, ошолорду астыга жылдырып атабыз. Азыр 99% бардын контракттын эсебинен жашашат да. Биз айтып атабыз 50% контракттан, 50% жаңы ушундай изилдөөлөрдөн, жаңы стартаптардан, жаңы бизнес көрүнүштөрдөн пайда табыш керек деп. Демек, жакынкы 5 жылдын ичинде 10%дан булар ушу илим менен билим аркылуу акча тапканды студенттер дагы, өзүбүздүн профессорлорду, мугалимдерибизди дагы үйрөтүш керек да. Форумга дүйнөнүн булуң бурчунан жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү келген. Алар улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу темасында пикир алышышты. Иш-чарада агартуучулар илимий техникалык потенциалды чыңдоону талкуулашты. Ушул форумдун талааларында биз эксперттер менен, ректорлор менен дүйнөдө жүрүп аткан алдыңкы тенденциялар жөнүндө, университеттердин орду жана ролу жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Панелдик сессияда дүйнөдөгү эң абройлуу эксперттер өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшөт. Андан сырткары форумдун эң негизги максаттарынын бири бул кыргызстандык жогорку окуу жайлардын башка өнөктөштөр менен өз ара келишимдерге кол коюусу күтүлүүдө. Окуу жайлар билим берүү менен чектелбей, илим, инновация жана өндүрүштүн борбору болушу абзел. Жаңы окуу жылында өлкөнүн 20 окуу жайында ишкерликти колдоо, жаштар стартапын түзүү боюнча бизнес инкубаторлор ачылган. Бул тажрыйбаны башка мамлекеттин өкүлдөрү кубаттайт. As you know, the entrepreneurs means like the Университеттер билим менен чектелбей, илимдин өндүрүштүн айкалышкан жери болушу керек. Биз жогорку окуу жайлардагы ишкерликти өнүктүрүүгө басым жасап жатабыз. Бул тажрыйбаларыбызды башкалар менен бөлүшүп, алардын мыкты идеяларын билим берүү системасын алдыга жылдыруу үчүн колдонууну көздөйбүз. Учурда заманбап технологияларды колдонуу менен дүйнөнүн каалаган жеринде окууга мүмкүнчүлүк ачылган чак. Ал эми университеттер заман агымынан артта калбашы абзел. Алардын тажрыйба алмашуусуна шарт түзгөн дүйнөлүк ректорлор форуму 2 күнгө созулат. Эртең Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде эл аралык билим берүү жана карьера Экспо Бишкек көргөзмөсү өтөт. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.